Бул адамдын кызыгуусун күчөтүү технологиясы, анын кызыгуусун ойготуу технологиясы да. Мына биринчи киришүү болот экен. Биринчи кадам негизги проблеманы табуу. Эмнеде проблема? Эмне себептен ал ишенбей калды, ошону билүү экен да. Бул жерде 3 этап болот. Биринчи этаптар бар. Ошол боюнча мына айтып кетсек, мына максат, биздин биринчи киришүүдө максатыбыз эмне? Ал адамды өзүн көбүрөөк акча тапкым келет деп айтып туруу. Демек ал өзү мен акча тапкым келет, мен турмушумду оңдогум келет, мен башкача жашагым келет, же бизнестин ээси болгум келет, өмүр бою айлыкка иштеп жүрө бербей, өмүр бою бирөөнүн компаниясында иштеп жүрө бербей, өзүм бизнес ачып, өзүм кожоюн болушум керек деген ойго келтирүү. Ал өзү айтыш керек, ошол ойго өзү келиш керек. Сиз айтпастан, сиз ошого болгону жол көрсөтүшүңүз керек, ал келеби келбей, ал өзүнүн иши албетте. Кимдир бирөө сиз айтканда келет, кимдир бирөө келбейт. Бирок сизге 5 келсе дагы, ошол 5 менен команда куруп отуруп, сиз 100 миңдерди, 200 миңдерди тапсаңыз болот. Сизге 5 адам жетиши керек. Бирок 5 адам чыгыш үчүн ал көптөгөн адамдарга алардын чыныгы кызыгуусун ойготууга аракет кылып жардам бериш керек экен. Кимдир бирөөдүкү ойгонот, кимдир бирөө азыр момент келди, ойгонгусу келип калды. Кимдир бирөө уктагысы келет, дагы гипноздо жүрүп, эртең 60ка чыкканда аттың кылгысы келет. Кимдир бирөө ошол жолду тандады. Анан айлык жетишели келеби, же мындан көп болсо жакшыраак болмок белет деген маанидеги суроолорду берет экенбиз. Экинчи кадам прививка жасоо. Ошону биз сураганда көпчүлүк учурда ар кандай жаман ойлорду айтат. Мамлекет күнөөлүү, депутат күнөөлүү жана башка. Ошондо биз ал адам менен талашпайбыз, тартышып талашпайбыз, ал адамдын болгону оюн угабыз. Мындай караганда дать выговориться деп коет да. Адам каршы сөзлөрүн, каршы пикирин бүт айтып алыш керек да. Бул эмне? Мисалы үчүн адам кандайдыр бир оору менен ууруган болсо, кийин ошолор ужукпай калат. Мисалы үчүн грипп жана башка. Ошол прививка деп койсок болот да. Же прививка укол сайгы. Мына адам ошол жаман оюн, негативин бүт чыгарып алса, анан кийин жакшы сөздү сүйлөшө алабыз. Ошон үчүн ал менен талашып тартышпайт экенбиз. Угуп, ошондой деп ойлойсуңбу? Эмнеге андай ойлойсуң? Ошондой ойлойсуңарбы? Түшүнүктүү деп толугу менен аны сүйлөтүп алат экенбиз. Анан ошондон кийин мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сүйлөшсөк болот экен. Ал ооруп алыш керек да, жеңил формада. Анан ошондо оор формада оорубай калат экен, Эми биринчи этап бул кандай? Арзуу тилектердин будильниги. Башкача айтканда, ачкы чыкмас экен. Максат замкнутый кругтун сыртын көрүүгө жардам берүү. Мына зона комфорта, комфорт зонасы дейт, ошол комфорт зонадан чыккысы келбейт. Комфорт зонасында сырттагы адамдарды көрсө, аларга повезло, бул акчасы бар турбайбы, бул тааныстар көп турбайбы, мунун связи көп турбайбы деп бизге азырга чейин силер башында иштеп калдыңар, силер убагында иштеп калдыңар, силер экөөңүздөр да ошон үчүн ийгиликке жетип атасыңар да, мен жалгызмын да деген көптөгөн адамдардын ар кандай пикир сөздөрүн угабыз. Чынында бизге кошулуп, биздин командага кошулуп, жалгыз болбостон биз менен бизнес кылууга алга эмне тоскоол келтирет? Эч нерсе тоскоолдук кетирбейт, туурабы? Бирок ал адамдар шылтоо жана башкаларды издеп жүргөн болот, Замкнутый кругтун сыртын көрүүгө жардам берүү. Забордун сыртындагыны көрүүгө жардам берүү. Мына забордун сыртындагыны көрүүгө жардам бериш керек. Ал үчүн биз атайын суроолорду берет экенбиз. Эгер сизге ай сайын 50 миң сом акча түшүп турса, ошондой эле бош убактыңыз пайда болсо, сиздин жашооңузда эмне өзгөрмөк эле? Ар ай сайын 50 миң сом акча түшүп атат, акча таап атасыз ушунча. Плюс убактыңыз дагы бар. Жок дегенде күнүнө 3-4 саат өзүңүз үчүн убактыңыз бар. Анда сиздин жашооңуз кандай өзгөрөт эле? Бул сетевойго ишенбейм, бул фабелингге ишенбейм, мен буда андай акча тапса болбойт. Бул жерде акча жок, Кыргызстанда акча таппайт жана башка десе, эмне дейбиз? Сетевойду унут, Кыргызстанды унут. Болгон ушуну ойлоп көр. Каерде болбосун, каерде иштебейин, иши кылса 50 миң сом акча түшүп атат, элестет. Сен жашооңдо эмнелер өзгөрмөк эле? Кандай өзгөрмөк эле? Эмне кылмак элең ал акчаны? Эмнеге кетирмек элең? Эмнеге коротмок элең деп сурайбыз. Сураганда ал айта баштайт. Ойлонуп көрөт. Дароо эмес, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолу сураганда айтышы мүмкүн. Дагы бир жолу айтат экенбиз. Эгер сизге ай сайын 50 миң сом акча түшүп турса, чындап бош убактыңызда пайда болсо, сиздин жашооңузда эмне өзгөрмөк эле деп сурайт экенбиз, Анан сиз ошону сураардан мурун ойлонушуңуз мүмкүн, уялышыңыз мүмкүн. Мен өзүм 50 миң сом таппай атсам, таба элекмин да, кантип сурайм, мен өзүм таппай туруп, кантип ага айтам, кантип ага сунуш кылам, кантип үйрөтөм. Сен өзүң таптыңбы дейт, өзгөчө сиз жарым жыл иштеп таба элек болсоңуз, мисалы үчүн кээ бирлер мен жарым жыл иштедим деп ойлойт. Чында ал адамдар иштеген эмес болот. Чындап иштеген адам жарым жылда сөзсүз акчага чыгат. Мындай орусча изображение бурной деятельности деп коет. Калп эле адамдар менен жолугушуп көрбөй, коркуп, жок деген сөздү уккусу келбей, калп эле жөндөн жөн айталы 50 кишиге жөндөн жөн натыйжа көрбөй айткысы келбей, 2 кишиге же 5 кишиге айтып коюп, мен күндө айтып атам 30 кишиге, 20 кишиге дегендер да болот. Аларды биз эске албай эле, андай адамдар болуп турат, андай адамдар чындап иштеп аткан болбойт алар. Калп эле бирөөгө көз боймочу кылып иштеп аткан болот. Ошондой адамдарды эске албасак, ошондой мамилени эске албасак ишке, чындап күндө жолугушуп көрүп, күндө телефон чалууларды жасап турган адам жарым жылда сөзсүз түрдө 30 миңби, 40 миңби, 20 миңби, 50 миңге чыгат да. Бир жылда тем более 50 миңге сөз чыкса болот. Мына ошону мен таба элекмин дешиңиз мүмкүн, же ошончо иштеп жүрүп таба элекмин, мен сурасам эмне дейм деген болушу мүмкүн. Чынында көптөгөн чоң компаниялардын, чоң империялардын, чоң мамлекеттердин жетекчилери жок нерсени айткан элге. Мисалы үчүн Индира Ганди, Махатма Ганди кечиресиздер. Индияны Англиянын колониясынан чыгарып алды. Кантип? Жок нерсени айтып.
Биз Англиянын товарларын бойкот кылабыз, Англиянын товарларын албайбыз. Тынчтык жолу менен Англияны жеңебиз. Согуш жолу менен биз жеңилебиз, биздин армиябыз жок андай. Бирок биз тынчтык жолу менен жеңебиз деп туруп элдин баарын үгүттөп айта берди. Айтканда мен ойлойм, арасында уккандар болду, укпагандар болду, ишенгендер болду, ишенбегендер болду, кылгандар болду, кылдырмагандар болду. Бирок ишенип, макул болуп кылууга даяр болгон, өз жашоосун Индия мамлекетин өзгөрткүсү келгендер менен бирге ал Индияны алып чыкты. Россияда Ленин мисалы үчүн революция жасады. Революция жасаганда эмне деди ал? Жок нерсени айтып атты. Биз коммунизм жок эле, социализм жок эле, биз социализм курабыз, коммунизм курабыз деп айтып атып, канчалаган адамдарга айтып атып, канчалаган адамдардын шылыңдаган угуп атып, акыры революция болду, коммунизм курулду. Коммунизм, социализм чыгылса, бир нерсе башкача нерсе курулду да. Адамдардын жашоосу чындап башкача болуп калды, туурабы? Пенсиялар кандай эле, мамлекет тарабынан ден соолукка кандай көңүл бурулат эле, жана башкалар чындап болду. Бирок ал ошол мезгилде жок нерсени айткан. Ошол партиянын лидерлери жок нерсени айтышкан. Биринчи мугалим кинону көрүңүз. Биринчи мугалим киносунда дагы жаңы нерсени алып келгенде эмне болот? Аны баардыгы шылыңдайт. Кыргыздын көптөгөн адамдары, мына кыргыз адамдары өздөрүнүн балдарын мектепке бербей, шылыңдап жаман көрүп калышат. Эмне? Билимден качышкан, мына көрдүңүзбү? Билимдин кандай пайдасы бар дегенде. Ал ошол адамдардын арасынан мына келечекте мына Алтынай эсиңизде болсо кинодо ийгиликтүү адам болуп чыгат, Могу шаарда жашаган. Көптөгөн кыргыздарда мына тоодон түшкүсү келбей мына ушундай болгон. Бирок эмне болгон? Айта бергенде мына орустар болобу, коммунисттер болобу чыгылса, кайсыдыр бир лидерлер, ошо партиянын жетекчилери, партиянын активисттери кыргыздар кыргызды тоодон түшүрүп шаарга келди, ошентип шаарда жашап калдык. Жок нерсени айтып атат, жок нерсе айтып атат. Сиз дагы ошол жок нерсени айтышыңыз керек болот. Эгерде сиз чындап чоң команда куруп, чоң акча чыгам десеңиз, 10 кишиге айтасызбы, 50 кишиге айтасызбы, чыгылса 5өө чыгыш керек. Бирок 5-10 кишинин арасынан чыгабы, 50 кишинин же 100 кишинин арасынан чыгабы, аны эч ким айта албайт. Бирок айта берсеңиз, статистика сөзсүз иштейт. Статистика деген видеону көрүп коюңуз, көрө элек болсоңуз. Статистика сөзсүз иштейт. 100 кишиден жок дегенде 5өө сөзсүз чыгат. Эгер 100 киши айтып чыксаңыз, жок дегенде 3өбү, 5өбү сизге окшоп мен да элимди тапкым келет деп умтулуп чындап аракет кылгандар сөзсүз чыгат. Ошолорду табуу үчүн сиз айта бересиз. Кимдир бирөө сен таба элексиң десе, ага көңүл. Ооба, таба элекмин. Бирок мен ошол табыш үчүн иштеп атам деди. Эгерде кимдир бирөө айтышы мүмкүн, сен акчаң жок, кандай бизнес баштайсың? Баштайсың. Именно акча жок үчүн бизнес баштайт көпчүлүк адамдар. Акчасы бар болсо алар бизнес баштабайт, алар ошол акчасын жеп жүрө берет. Туурабы? Акча жок үчүн, акча табыш үчүн бизнес баштайт. Сиз дагы ошол 50 миң сом табыш үчүн ушул ишти жасап атасыз. Сен дагы 50 миң тапкың келеби? Мен менен кошо жасап бирге 50 миңге чыгабыз. Сен дагы, мен дагы. Деп ошентип айтып отурасыз. Ошодон уялбаңыз, тартынбаңыз. Менин да ушул этап болгон. Мен дагы акча тапкан эмесмин, бирок элдерге айта бергем. Себеби менин ичимде, менин жүрөгүмдө ушул акча болгон. Ошон үчүн ошону сезип мен менен келгендер болот. Кимдир бир ишенип келет, кимдир бир ишенип келбейт. Ага көңүл бурбаңыз. С вами или без вас мы этот бизнес будем строить деп коет. Сиз дагы бул сабакты көрүп ишке ашырасызбы, ашырбайсызбы, бул сиздин ишиңиз албетте. Бирок мен билем, менин сабагымды көптөгөн адамдар көрсө, ошолордун арасынан ушуну жасагандар болот. Ошолор менен бирге биз 50 миң, 100 миң, 500 миңге чейин акча таба алабыз. Бирок биргеликте. Ошол адамдар өзүнөн өзү чаба баштайт. Мен айта берсем. Сиз дагы ушинтип айта берсеңиз, ушул ыкманы жасай берсеңиз, сөзсүз түрдө макул болгондор, кызыгып чындап аракет кылгандар чыгат. Ошон үчүн ушул суроону бере бериңиз. Тартынбаңыз, уялбаңыз. Элдин оюн вообще көңүл бурбаңыз. Элдин ою өзгөрүп турат. Сиз эртең 50 миң тапканда билесизби эмне дейт алар? 50 миң тапканыңызда эле алар жыргап, сүйүнүп, кокуй мен муну күтүп аттым эле өмүр бою деп жабыша калбайт. Ошондо да сизге айтат. Сен убагында иштеп калдыңбы? Бизге ошол сөздү айтышат. Силер убагында иштеп калдыңар да, силер экөөсүңөр да, силер көп сабактарды качыштыңар да, биз эми баштасак кеч болуп калды да, жана башка дегенде да айтышат. Негизинен кеч эмес. 10 жылдан келсеңиз деле кеч эмес. Сиз үчүн кеч эмес, бизнес үчүн да кеч эмес. Болгону сиз үчүн кеч болуп калышы мүмкүн, эми сиз убакытты жоготуп койдуңуз, башка жакта жөн текке кетирдиңиз убакытты. Ошону 10 жыл мурун баштап айталы, ошол үзүрдө 10 жыл мурун эле көрсөңүз болот. Ошол чет өлкөлөргө саякаттарды 10 жыл мурун эле баштап бир 2 жыл 3 жыл иштеп отуруп ошолорду көрсөңүз болот эле. Бирок сиз 10 жыл кийин көрүп атасыз. Бирок негизинен кечиккен жоксуз. Лучше поздно, чем никогда дейт, Мисалы үчүн мына Мэри Кей Эшли 60 жаштан өткөндө, 65 жаштагы Мэри Кей компаниясын ачкан. Компания эси болуп, көптөгөн аялдарга мына сонун компания калтырды. Бир Walmart деген чоң атактуу народный ошол маркет, супермаркеттердин тармагы, көптөгөн супермаркеттердин эси 65 жашта, 60тан өткөндө пенсияга чыгып, военный. Анан эмне кылышын билбей, өзүнүн дүкөнүн ачып отуруп, мына дүйнөдө эң атактуу дүкөндөрдүн бирин курду. Ошон үчүн лучше поздно, чем никогда. Ошон үчүн ушул сөздөрдү айтып, аларды кызыктырууга аракет кылыңыз. Эми экинчи этап бул сөз сүрөттөрүн түзүп берүү. Сөз сүрөттөрүн түзүүдөн мурун мындай сурооду коет экенбиз. Алар айтышы мүмкүн, мисалы үчүн мен өзүм сиз 50 миң тапсаң эмнелер айт, алар ушундай айтты, мисалы үчүн айталы, үй алмак элем же машина алмак элем дегенде сизге бул демек ошол сөздү эстеп калыңыз, эмне айтканын угуңуз, уккандай эмне дейсиз. Мисалы үчүн чет өлкөлөргө чыгып, мен чет өлкөлөрдө жашагым келет, чет өлкөлөргө барып көргүм келет, Таиландка баргым келет, Вьетнамды көргүм келет, айталы Египетти көргүм келет, ошолордун баардык туңсу кандай эмне дейсиз.
канчалаган турфирмалар иштеп атат, канчалаган турфирмалар адамдарды жөнөтүп атат. Эгерде демек канчалаган адамдар чет өлкөлөрдө ошо сен кыялданган нерсени көрүп келип атышат. Эгерде ошол адамдар көрбөсө, ошол адамдар путевкалар сатып албаса, анда турфирмалар жабылып калмак туурабы дейсиз дегенде. Ооба дейт. Бирок канчалаган турфирмалар иштеп атат туурабы? Аз да болсо канчалаган турфирмалар негизинен иштеп атат. Алар жылына жок дегенде 500 1000 кишиден жөнөтүп атат туурабы? Демек кимдирбир ошол акчаны таап атат. Баласы, ата-эне ошо барган адамдар өздөрү же эжеси кимдирбир ошол акчаларды таап атат. Белек кылса деле өзү тапса деле туурабы? Десек ооба дейт. Же болбосо карасаң канчалаган үйлөр салынып атат. Канчалаган машиналар минип атат, канчалаган машиналар сатылып атат. Аз мисалы үчүн ушу күндөрү Кыргызстанда машина азайып кетти. Эмнеге? Растамашка кымдап кетип, машина кирбей калыптыр, машиналар кымбаттай баштады. Демек машиналар керек экен да. Ошого жараша машинаны сатуучулар да көп. Бирок ошонун аларманы да көп. Албетте кризис азайып кетти, бирок дагы деле канчалаган машиналар сатылып атат. Канчалаган машиналар шаарда көп болуп батпай пробкалар болуп атат. Кимдир айтышы мүмкүн, алар Россиядан иштеп келип, Кыргызстанда акча тапса болбойт, Россиядан иштеп келип анан кирип куруп атышат. Ооба, андайлар бар. Бирок Кыргызстандагылардын 100% бардыгы ошону жасап аткан жок да. Анда Кыргызстанда эч ким калбай калмак эмес беле. Ошондой эле анда Кыргызстанда канчалаган компаниялар, бизнестер курулмак эмес эле го, бирок курулуп атат го. Анда канчалаган машиналар минилмек эмес эле го. Элдер баары машиналарды алып коюп үйлөрүндө турмак эч кандай пробкалар болмок эмес. Бирок болуп атат го. Демек канчалаган адамдар ушул жерден туруп деле акча таап атышат. Ошолордун бири сиз болсоңуз болот го. Канчалаган үйлөр салынат. Неужели ушулар акча таппай атабы? Алар акча таппасалар үйдү салмак беле. Жок дегенде 50 000, 100 000, 200 000 таап атышат, ошон үчүн үйлөр салып атышат, туурабы? Десек туура дейт, Эми неужели ошонча киши акча таап атса, сен ошону таба албайм деп ойлойсуңбу деген суроону коет экенбиз. Сен чындап эч качан үйлүү болбой калышты каалайсыңбы дейт экенбиз. Сен чындап эч жерди көрбөй эле өтүп кетишти каалайсыңбы? Сен чындап машинелүү болбостон мен акча таппадым деп достордун көзүнчө уялгың келеби? Неужели ошол жашоо сен кыстыра? Эгерде ошонун бар үйдө машинасы бар болсо, чет өлкөгө чыккысы келсе, бизнес ээси болсо, канчалык адамдар бизнестерин ачып, бизнестерди ийгиликке жеткизет. Кимдир бир албетте жабылтат, кимдир бир банкрот болуп атат. Бирок ошол эле учурда канчалык адамдар бизнестердин ээлери болуп атат, чоң бизнестерди куруп атышат, туурабы? Неужели ошолордун бири сен боло албайсың? Неужели сен ошолордун бири болгуң келбейби деген суроону коет экенбиз, дегенде аны ойлонуп калат. Сага бир нерсе тоскоол кылтабы? Неужели тоскоол кылат? Тем более жаныңда мен бармын мына. Мен да ошол жолдо кетип атам. Биргеликте давай жасайлы деп кушулат экенбиз. Элестет сен ошого жеттиң. Мисалы үчүн элестет сен ушундай үйдө, айталы көп кабаттуу үйдө жашагысы келсе, элитный үйдө, шаардын борборунда. Элестет сен ошол жерде 3 бөлмөлүү үйдө жашап атасың, 100 квадрат. Ичинде мындай телевизор турат, дивандарын койдуң, евро ремонт ичи. Балдарың ошол жерде бактылуу болуп жашап атат, аялың бактылуу, силер бактылуу болушу биле көрмөн жашап атасыңар ошол үйдө. Ошол үйгө жеттиңер. Элестет ошол үйдө жашап атасың. Ошол шаардын борборунан чыгып атасың. Же болбосо особнякта жашагысы келсе, 2 кабаттуу үйдөн чыгып атасың, ошол жерде багың бар, ошону карап атасың деп сүрөттөп бериңиз. Ушуну сөз сүрөт деп коет да, словесная картинка деп коет. Сөз түрүндө сүрөттөп бериңиз. Сөз түрүндө сүрөттөө десек болот да. Сөз түрүндө ошону элестеттирип сүрөттөп бериңиз. Ал боюнча сиз алдын ала машыгып коюңуз. Машина десе мындай кылып сүрөттөйм, үй десе мындай кылып сүрөттөйм деп. Мисалы үчүн кимдирбирге ал туура келет, кимдирбирге туура келбейт. Бирок туура келбесе ал өзүнүкүн элестетип тура берет. Сиз башканы айта бересиз, ал өзүнүкүн элестете берет айткан сайын. Мына ушинтип сүрөттөп бергениңизде анда кызыуулар ойгонот. Мына экинчи этап ошол толугу менен ойгонот экен. Сен ушундай жашап калсаң кандай болор эле дейбиз деген элестетип. Эми анын кызыгуулары ойгонду. Эми биз сунуш айтсак болот. Эми биз мына жаңы реальность мына. Ал ойгонду. Ал өзүндө экенин бир аз болсо да сезе баштады. Ал жашоосу өзүнүн колунда экен. Себеби ага биз мисалдарды келтирдик да, канчалык адамдар акча таап атпайбы, канчалык адам. Кимдир айтышы мүмкүн, ал мамлекеттен урдап алышат. Бирок элдин баарына жасап аткан жок да. Кандайдыр бир процент элдики. Калган көпчүлүк адамдар, мисалы үчүн мен тааныйм деп туруп биздин наставниктер, өзүбүздүн наставниктериңизди айтыңыз. Алар мамлекеттен урдабай эле акча таап атышпайбы бизнес куруп. Мисалы үчүн деп жана башка өзүңүздүн тааныштарыңызды айтып бериңиз.